Эсиңиздерде болсо 2023 жылдын июнь айында башкы телеканалды байырлаган фейктердин жана троллдордун фабрикасы тууралуу айтып бергем. Бул иликтөөдө бийликтин баскан турганын мактап жактаган, ал эми эркин журналисттерди, бейөкмөт уюмдарды жана айрым саясатчыларды каралаган фейктер жана алардын улуттук телерадио берүү корпорациясынын медиа бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышы ачыкталган. Сюжетте президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун дагы ысымы аталган. Бирок Орунбеков биздин иликтөөнү ушактын деңгээлинде манипуляция жана жала катары кабыл алдым деп билдирген. Бул жолку иликтөөсү ушактын деңгээлинде манипуляция жала багытында жасалган материал катары кабыл алдым. Жалган жала демекчи, азыркы тапта өкмөт интернетке же веб-сайттарга чыккан жала үчүн физикалык жактарга 100 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салынышын демилгелеп атат. Эгерде ал кабыл алынып калса, журналисттик иликтөөнүн каарманы жала деп чыгып, Маданият министрлиги тастыктаса, соттун чечими жок эле 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул салууга жол ача турган кырдаал жаралат. Башкача айтканда, коопчулуктун бүйүрүн кызыткан, коомчулук үчүн маанилүү болгон материалдар таптакыр чыкпай калуу коркунучу пайда болот. Азыр ушул туурасында кененирээк айтып берем. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Аты жөнүм Асия Сооронбаева. Алгач биздин материал тууралуу айта кетсем. Башкы телеканалды байырлаган фейктер тууралуу иликтөөбүз былтыркы жайда резонанс жаратып, бир нече күн бою социалдык тармактарда жана интернет айдыңында талкууга алынган. Ал эми 2024 жылдын февраль айында чындыктын символу болгон маркум Улан Эгизбаевдин урматына арналган сыйлыкка татыган иликтөөлөрдүн бири болгон. Негизи эле журналисттик иликтөө даярдоодо маалыматка кылдат мамиле жасалып, кынтыксыз далилдер, фактылар чогултулат. Ар бир сөзгө маани берилип, олуттуу мамиле жасалат. Журналисттик стандарттар, кесиптик этика сакталат. Материал чыгардан мурда юридикалык экспертизадан дагы өткөрүлөт. Ошентсе дагы журналисттер иликтөө чыгаргандан кийин анын каармандары бул каралоо, жала жабуу деп чыккан учурлар кездешпей койбойт. Мисалы 2019 жылы Азаттык, OCCRP, Клоп басылмаларынын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсү жыл ичинде дүйнө жүзү боюнча жасалган эң мыкты иликтөөлөрдүн катарына кирген. Ошол кездеги бийликтин бул иликтөөгө реакция кылбай койгону жарандык коомдун ачуусун келтирип, реакция аттуу митингдердин өтүшүнө себепкер болгон. Бирок иликтөөнүн башкы фигуранты, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Азия Ньюс гезитине маек куруп, өзүнө карата айыптоолорду куру каралоо деп атаган. Ал эле эмес, иликтөө жасаган редакцияларды жана керек болсо иликтөө тууралуу жаңылык жазып чыккан 24 KG маалымат агенттигин дагы сотко берген. Бирок 2 жылдан кийин бажыдагы коррупциялык схемаларды уюштуруудагы күнөөсүн моюндап атпайбы? Эми элестетип көрүңүз. Азыркы тапта сунушталып аткан жалган жала тууралуу мыйзам долбоору ошол убакта иштегенде Матраимов иликтөө жасаган медиаларга жана ошол иликтөө тууралуу жазып чыккан ЖМКларга абийириме шек келтирдиңер. Каралоо жалган жала болду деп соттун чечими жок эле 200 000 сомго айыпка жыгалмак. Эми бүгүнкү күнгө кайтсак, азыркы тапта жалган жала боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкуудан өттү. Эгер ал кабыл алынып кала турган болсо, Маданият министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат бирөөгө карата жалган жала экен деп чечип койсо, керек болсо ошол адамдын каармандын арызы жок эле чара көрө алат экен. Министрлик жала жана мазактоо үчүн деп жаза катары массалык маалымат каражаттарына айып пул салып кое алат. Ал эми бул айып пул мамлекеттик бюджетке түшөт. Юристтер бул мыйзам долбооруна саресеп салып, терс баасын бергенге жетишти. Мисалы, Адилет укуктук клиникасы Маданият министрлиги алып чыккан мыйзам долбоору жарандардын сөз эркиндигине болгон конституциялык укуктарын чектөөгө алып келерин белгилейт. Чындыкты же жаланы мамлекеттик орган аныктай турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет айдыңында цензура орнотууга ачык өбөлгө түзүлөрү айтылат. Ал эми Институт медиа полиси уюму дагы мыйзам долбоору боюнча терс баасын билдирген. Бул уюмдун тажрыйбалуу медиа юристтери Маданият министрлиги көз каранды эмес орган болбогон үчүн мындай функцияны аткара албаарын белгилейт. Себеби министрлик учурда президенттин администрациясына, министрлер кабинетине, жогорку кеңештин депутаттарына жана эсеп палатасына отчет берип турары айтылат. Анан мисалы жогорудагы кызматтарды ээлеген аткаминерлердин дарегине айтылган конструктивдүү сын пикир болгон учурда деле Маданият министрлиги объективдүү чечим чыгара албары жана бул кызыкчылыктар кагылышына алып келери белгиленет.
Ал эми Маданият министрлигинин айтымында азыркы тапта жарандар ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо үчүн бир гана сотко кайрыла алгандыктан жалган жала боюнча мыйзам демилгеленген. Министрлик массалык маалымат каражаттары же веб-сайттар кимдир бирөөнүн беделине шек келтирген учурда дайыма эле жарандар сотко кайрыла албаарын жүйө келтирди. Себеби убакыт жетишсиз, кошумча чыгымдар талап кылынат, юридикалык билим жетишпейт жана башка себептер бар деп түшүндүрүштү. Мындан улам жарандар сотко кайрылбай туруп эле өз кадыр баркын коргоо алсын деп альтернативдүү жол сунуштаганын айтат министрлик. Медиа коомчулук бул мыйзамды сөз эркиндигине болгон дагы бир басымдын түрү деп сыпаттады. Ал эми сиздин бул тууралуу пикириңиз кандай? Маданият министрлиги чын эле жалган жаланы объективдүү аныктай аларына көзүңүз жетеби? Деги эле журналисттерге болгон мамилеңиз кандай? Пикириңиз менен бөлүшө кетиңиз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.